Бишкекте жүзүмө түкүрбөй мекендешим акциясы уланууда. Аны Ыйман фонду, Ыйман адеп жана маданият жылын алкагында уюштурууда. Активист жаштар, студенттер дегеле өлкө келечегине кайдыгер карабаган жаштар чогулушу Борбор калаанын көчөлөрүнө чыгып, жарандарды тазалыкты өзүнөн баштоого чакырууда. Бир нече айдан бери кайсыл топ кайда барары такталып, бөлүштүрүлгөн соң чакан желектерди тазалыкка чакырган баракчаларды көтөрүп жолго чыгып иш-чара катышып келе жатышат. Бул акцияны уюштургучусу Ыйман фондун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков да бүгүн 11 каналынын түз эфиринде. Нуржигит, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы. Мына сиздер уюштурган бул иш-чара менен эмнеге көңүл бурдуралык деп жатасыздар? Менимче түкүрбө деп аталганына караганда бир эле жүрүм-турумга байланыштуу болбосо керек. Мекен деген бул аманат. Мекенди сүйөм деп тил менен айтабыз, бирок кылганыбыз такыр башкача болуп атат да. Эгерде сыйласаң, кадырласаң мекен, эгер сыйлабасаң түкүрө турган таштанды ыргыда турган жайга айланып баратат. Ошон үчүн элибиз, журтубуз бул мекен менин мекеним, мен кадырлабасам, мен таза тутпасам, биз үчүн муну Япон, америкалык, европалык кылып бербейт деген сезимге, ишенимге келиш керек да. Ошон үчүн бул адеп, маданият Ыйман жылы болгондон кийин элибизге баягы улуу материяны, чоң теорияларды айта бербей, адеп жөнүндө бир конкрет иш кылып койгон жакшы экен. Биз аябай көп түкүрөбүз, көп ыргытып атабыз тилекке каршы. Ошол адатыбызды таштап алсак, бул өтө чоң иш болот эле. Аны ошого адамдардын өздөрүн тартып атабыз да. Мисалы, бирөө жарым кылып жүрө берсе, адамдар сырттан карап турат экен да, мындай жакшы деп айтат, жакшы айтпай атат деп. Анан өздөрүн тартып, өздөрүн аралаштырсаң, ошондо бул иштин кадырын түшүнөт экен. Жакшы экен, албетте коомдук жайларда түкүргөндөрдү, чылымдын калдыгын, желим бөтөлкөнү же пакетти ыргыткандарды өң көрбөй деле калдык окшойт. Дегеле ар бир адамдын өзүнүн алып жүрүүсүнүн өзгөрүлүүсү эмнелер себепчи болот? Бул нерсе баягы кичинекейибизден көз ачып көргөндөн көнүп калган нерсебиз да. Бирөөлөр ыргыткан, түкүргөн, анан ошого бизге кадыр эсе көрүнөт да, бирок чет өлкөлүктөргө бул аябай жапай көрүнөт да. Мисалы, мен австриялык бирөөдөн сурадым, Кыргызстан эмнеси жакты десем, жаратылышыңар жакты дейт, бирок элиңердин түкүргөндө жакпады, биз аны түшүнгөн жокпуз дейт да. Японияда деле иттер иттик кылып жол булгап койсо, ошону калтырбай тазалап алганча кетишет, ошончолук. Ошон үчүн бул ишке адамдардын өзүн тартыш керек болуп атат да. Качан өздөрү барып түкүрбө, бул туура эмес деген сөз айткандан кийин баягы жүрөгүнө, ниетине ушул ишке аралашыш керек экендиги келет. Мына кандай дейсиз, эгерде моралдык, адеп ахлактык, интеллектуалдык муунду өстүрүү үчүн бир эле сиз жетектеген Ыйман фондунун мындай иш-чараларынын алкагында эле эмес, дагы кандай аракеттер керек? Мисалы, быйыл Ыйман адеп маданият жылы деп жарыяланды. Бир сөз бар, падышанын сөздөрдүн падышасы деп. Бул мамлекет башчысынын идеологиясы, идеясы болду. Эми калганы коомдо болуш керек дейт эмилге. Кээ бирлери бар, ушундай жыл жарыялап коет, анан эчтеке деле өзгөрбөйт, эмне кылды президент, эмне кылды өкмөт деп отура берет. Ошон үчүн баягы мен өлкөгө эмне бердим деген сезим болсо да жакшы болмок да. Анан ар бир иште коалиция болуш керек. Мисалы, азыр эле көрсөттүңүздөр жаңылыктардан, террордук уюмдарды талкалаш үчүн дагы коалиция болуп атат да. Батыш, чыгыш, кээде мындай атаандашкан мамлекеттерде деле элдин, журттун ыйманын көтөрүүдө интеллектуалдык, руханий коалиция болуш керек да. Мисалы, муну бир эле молдокелер оңдоп жибербейт, бир эле мугалимдер оңдоп жибербейт, бир эле алымдар оңдоп жибербейт. Интеллигенция өзгөчө өзүнө мойнуна бир чоң миссияны алыш керек. Азыр интеллигенция көбүнчө мындай залдардан, ресторандарда же болбосо түз эфирлерден, радиодон сүйлөйт, отелдерде сүйлөйт, керек столдордо, бирок элди аралабай атат, акыл насаатын айтпай атат да. Токтогул атабыз, коргол атабыз, жеңи жок атабыз мындай кылган эмес да, элди аралап, акыл насаатын айтып, өнүгүшүнө себеп болгон да, жан дүйнөсүнүн бай болушуна. Мына Нуржигит мырза, Ыйман фонду бул диний маданиятты өнүктүрүү фонду экенин билебиз. Түзүлгөндөн бери динге байланышкан маселелер, терроризм коркунучтары боюнча көп эле иш-чараларды өткөрүп жүрөсүздөр. Кандай деп ойлойсуз да, ушул азыркы жаштар динди шайкеш айкаштырууга кайсыл жагынан аксап жатат? Эми жалаң динди амал кыла берсе адам фанат болуп кетет, жалаң илим менен алек боло берсе атеист болуп кетет деген бир алдын сөзү бар да. Экөөнү айкалыштырыш керек. Кийинки мезгилдерде баягы ибадат десе эле зикир, намаз, анан сырткы кийимди түшүнгөндөр көбөйүп баратат. Албетте бул чоң ибадат, бирок ибадат деген үй бүлөңө жакшы мамиле кылуу, адал тамак менен үй бүлөңдү багуу, мекениңе пайда келтирүү, түкүрбөй коюш, жерде жаткан нерсени тазалап коюш, өзүңдүн ишиңе мындай жоопкерчилик мамиле кылыш, булардын баардыгы ибадат да. Анан илим менен динди айкалыштырыш керек. Илим менен дин айкалышкан доордо чындап эле ислам дүйнөсү алдыга кеткен. Билесиздер, Ибн Сина, Аль-Хорезм, Ибн Халдун, Аль-Фараби деген залкарлар ошол заманда чыккан. Ренессанс доору да.
Азыр болсо ушуга кайра умтулуп атабыз. Биз имамдарды окутпадыкпы? Бир жылда 2000-тен ашык имамдарды окуттук. Аларга диний предметтер менен кошо светтик предметтерди дагы берип атабыз да. Табигый билимдерди да берип атабыз. Адабият, маданият боюнча, тайм менеджмент боюнча, IT технология боюнча. Бул өтө маанилүү бир маселе. Менимче жерлерде жаштардын руханий жана интеллектуалдык дараметін ачуу максатында ар кандай аянтчаларды түзүүгө багытталган иш-чаралар бара болсо керек. Өзүңүз да айтып атасыз. Айрымдарына токтолосузбу? Кайсыл курч делинген маселелерди көтөрөсүздөр? Эң биринчи адеп маселеси. Анткени биз алган билимибиз, кылган ибадаттарыбыз сыртыбыздан көрүнбөйт, бирок адеп көрүнүп турат экен да. Ыйман бул ички бал болсо дейт, ага салынган кооз идиш бул адеп дейт да. Ошон үчүн адеп маселесине аябай көңүл бөлүп атабыз. Жакында мына аскер кызматкерлерди аралай баштадык. Ал жакта деле билесиз, дедовщина деген балекет бар. Өзүн өзү өлтүрүп алгандар бар, бирин-бирине зомбулук кылган фактылар бар. Ушул долбоорду кылып атабыз. Анан кийин акын жазуучуларды эл аралатып атабыз. Мисалы Бишкекте акын жазуучуларды анча балким угушпайт. Анткени аралашып эле жүрөбүз да. Бирок региондордо барсак, баягы жылдыздар, поп жылдыздар келгендей аншлаг менен тосолуп атышат да. Эл журт окубай калды деген сөз бул туура эмес экен. Ошону бербей аткан интеллигенция да экен да. Андан кийин ушул адеп, илим, маданият үчүн айкалышташ керек. Адам физикалык жактан өнүгүш керек, руханий жактан өнүгүш керек, анан интеллектуал жактан өнүгүш керек. Үчөөнү бирөө калып калса адам өксүп калат деген идеология менен иштеп атабыз да. Мына биздин билишибизче 2 жылдан бери сиздер тарабынан миңдеген имамдар табият илимий билимдерин алып жүрүшкөн эле. Бул убакыттан бери анын үзүрү кандай болууда айтып берсеңиз? Үзүрү жакшы эмне себептен дегенде билесиз да, экстремисттер, радикалдар элди кантип башына айлантып атат, динди туура эмес түшүндүрүп, анан башына айлантып атат. Адам эгер динди билбесе, дин ушул деп туруп бир туура эмес жолду көрсөтүп койсоң ага деле кете берет экен да. Интернет деген балекет бар. Бир жагы мусор сыяктуу, жаманды койсоң деле чыга берет, жакшыны койсоң деле чыга берет. Анан дин тууралуу бир туура маалымат бере турган имамдарыбыз өздөрү динди жакшы билбесе, илими жакшы болбосо, анан кантип элге туура багыт көрсөтөт. Ошон үчүн бул өтө бир маанилүү долбоор болуп атат. Азыр жок дегенде бир топ маселелер боюнча туура багыт бергенге алардын күчү жетип калды да. Анан экинчиден имам дегенде эле бул 5 убакыт намазга башчы болуш эмес, бул 24 саат бою элдин адебин, рухун байытуу багытында иштөө экендигин түшүндүрүп атабыз. Бир топ ийгиликтер бар. Азыр бизге анча-мынча кылган иштер боюнча отчеттер келет, деңгээл бир топ эле өстү. Маегиңизге рахмат айтам. Ыйман руханий маданиятты өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков менен баарлаштык. Президентте жарандардын руханий маданиятын өстүрүүдө жана өлкөдө саламаттык, чын, сабырдуу жана билимдүү коомду калыптандырууда Ыйман фондунун ишинин маанисин баса белгилеген жайы бар. Рахмат.